Эфирде Күн Өзек программасы менен Шайырбек Эркин. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Биз бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандагы нотариалдык ишмердүүлүк, бул тармактагы маселелер тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Конокторубуз Юстиция министрлигинин нотариат жана адвокатура башкармалыгынын жетекчиси Урмат Акулуев жана Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасы аттуу коомдук бирикменин төрайымы Дамира Алсейитова. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Урмат мырза, сөздү сизден баштайлы. Ошол Кыргызстанда нотариалдык ишмердүүлүк азыр кандай жүрүүдө? Деги эле бул тармакта мурдага караганда азыр бир топ менче иретке салынып калса керек бул тармак азыр, Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыскача биздин нотариатта болгон жетишкендиктер жөнүндө айтып кетсек, бул эң негизги маселе бүгүнкү күндө мына көп убакыттан бери квалификациялык экзамен өтө элек болчу. Мына биз уже биякта Дамира Чоноевна биздин квалификациялык комиссиянын мүчөсү болуп эсептелет. Ушу биргеликте комиссиянын курамын түзүп, азыркы күндө 6 айлык стажировкага экзаменге чейин биринчи 6 айлык стажировка өтөт. Жеке нотариуска талапкерлер ошол жумушту жылдырып баштадык. Бүгүнкү күндө уже 4 отурум болуп өттү. 4 отурумда 21 талапкерди стажировкага жөнөттүк. Анан белгилеп кетчү жагдай, биздин президент айткандай, бул жыл ушу региондор өнүктүрүү жылы, цифровизация жылы деп айтылып атпайбы? Ошонун негизинде дагы биз басымды региондорго көп жасап атабыз. Анткени биздин алыскы региондордо ушу жеке нотариустар азыраак болуп, көбүнчө стажировка, анан экзамен өткөн ушу региондордон өткөнгө ошол жактан басым кылып атабыз. Ал биринчиден. Бул кечиресиз, жаңы иштей тургандар, же мурда жаңы иштей тургандар, жаңы иштей тургандар. Мыйзам боюнча жарым жылдык стажировкадан өтүп келишет. Андан кийин сынактан өтүшөт, экзаменден өтөт, квалификациялык. Андан соң ушу сынактан өткөн соң тиешелүү балдарды алып өтсө, андан ары жеке нотариустун лицензиясын алат, анан өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн улантышат да. Дамир айым, айтсаңыз, ушул мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустун кандай айырмачылыктары бар? Биздин мыйзам боюнча нотариат жөнүндө Кыргыз Республиканын 28 беренесинин негизинде мамлекеттик менен жеке нотариустардын айырмасы нотариалдык аракеттерди жасоо боюнча. Биздин айырмасы мында мурас коргоо укугуна ээ жеке мамлекеттик нотариустар, жана мүлккө тыюу салынуу боюнча ээ, жана мурас берүү боюнча ээ, жана жарандарды факсимиле деп коет, люди с ограниченными возможностями дегенде, ошо адамдарга катары, жарандарга катары кыймыл аракет жасайт мамлекеттик нотариустар факсимиле боюнча. Жана жубайлардын бири өлүп калса, ушундай күбөлүк бергенге укуктуу мамлекеттик нотариустар. Ушундай 5 ыйгарым укук берилген да, жеке нотариустарга айырмасы ушунда да. Демек артыкчылыктар бар турат мамлекеттик нотариустардын. Сиздин оюңузча ушул тейлөө жагынан балким жеке нотариустарда тейлөө сапаты мыктыраак таасир калтырат да негизи. Ошо мамлекеттик менен жеке нотариустардын ортосундагы дагы кандай айырмачылыктар бар? Мына жогоруда Дамир Чоноевна айтып кетпеди, булар мамлекеттик биздин нотариустар дагы бир кошумчалап кетким келет. Мамлекеттик нотариустар булар мамлекеттин эсебинен ак төлөм алынышат, каржыланышат. Ал эми жеке нотариустарыбыз болсо, булар өзлөрүнүн эсебинен каржыланат. Жана мамлекет бекитип берген мамлекеттик алымдан сырткары мамлекеттик нотариустар ачыкча акча албайт. Жеке нотариустарыбыз болсо, өзлөрүнүн көрсөткөн кызмат үчүн дагы мамлекеттик алымдан сырткары дагы тыйын алышат да. Анан эми биздин жеке нотариустарыбыз мамлекеттик алымдан сырткары да өзлөрүнүн кызмат көрсөтүү акысын алган соң, эми жеке нотариустарыбыз да мындай тейлөө жагынан мындай жеңилирээк да. Мамлекеттик нотариустарыбыз да өзүңөргө белгилүү болгондой көп жарандарга айрылып, аякта мисалы үчүн өзлөрүнүн учурун күткөн жарандар аябай көп. Анткени азыркы учурда биздин көп эле мамлекеттик муниципалдык органдар
көбүнчө мисал үчүн азыркы күндө жанагы көлүктөрдү көчүрмөлөрүн тастап келүү үчүн көбүнчө мамлекеттик муниципалдык органдар ушу мамлекеттик нотариустан көчүрмөлөрүн жасап келүүгө деген көп талаптар коюп атыптыр. Ошон үчүн биздин мамлекеттик нотариустарда аябай барган кайрылган жарандар көп болуп атат да. Ал эми жогоруда айтып кеткендей жеке нотариустар жанагындай шарттары биздин жарандарга түзүп берген шарттары кичине оңураак да. Ошол себептен жанагы мамлекеттик алымдан сырткары дагы өзүнүн акы көрсөткөн үчүн мамлекет акча алган себептен ошондой болот да. Канча мамлекеттик нотариус бар азыр Кыргызстанда? Бизде бардыгы азыр 76 мамлекеттик нотариус бар. 358 жеке нотариустарыбыз бар. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан лицензиясы колдонушу токтотулбаган эмес. Именно бүгүнкү күндө иштеп аткан жеке нотариустар 358 республика боюнча. Буга чейин менимче бир 700га жакын нотариус катталган болуш керек эле. Буга чейин бир 700 нотариуска ал бардыгы болуп лицензия берилген да. Анын ичинен жанагы жокко чыккандары бар, токтотулгандары бар, мөөнөтү бүтүп токтотуп койгондор да бар. Ошолдор азыркы күндө иштеп жаткандар 358 жеке нотариустар да. Ошо тейлөө жагынан айырма барбы Дамир айым? Сиз байкайсызбы ошол жеке нотариустар? Тейлөө боюнча айрым бар. Себеби деген иш убактысы боюнча дагы биздин себеби мамлекеттик нотариустар мамлекеттик кызматчы болгон үчүн булардыкы бир жумада 5 күн иштешет, 9-тан 6-га чейин. Анын ичинде танаписи бар. Биздин көбүнчөсү жеке нотариустар булар 7 күн бою иштешет. Бизде бар 24 убактысында иштеген нотариустар бар. Орусча айтканда круглосуточный деп коет да. И танапис убактысы да жок. Тейлөө кызматтары бай деңгээли шарттары эл үчүн түзүлгөн десе болот да. Бул эми бизнестин бир түрү болуп калды да. Жок, бул бизнес эмес. Бул нотариустарды, жеке нотариустарды ишкерге теңдегенге болбойт. Себеби биздин закон боюнча, мыйзамыбыз боюнча, нотариат боюнча нотариус жеке ишкердин кызматына тең келбейт. Бизде чектөөлөр бар. Ал өзүнүн нотариалдык иши менен алектенсе болот, жана сабак берсе болот. Бирок элди тейлеп ошол учурда акча табып атпайбы? Акча табат, бирок бул ошо биздин бирок ишкерликтин түрүнө кирбейт бул. Ишкерликтин түрүнө кирбейт бул. Себеби деген нотариустун иш аракеттери биздин жарандардын жана адамдардын укуктарын коргойт. Ошон үчүн бул жеке ишкердик кызматка кирбейт. Биринчи нотариустардын миссиясы бул болсо ошо жарандарды жана мамлекеттин атынан кызмат кылат. Биздин ар бир нотариустун, жеке нотариустун мамлекеттик мөөр менен мөөрү бар. И мамлекеттин атынан кызмат кылат. Ошон үчүн ишкердик жака теңебеш керек нотариустарды. Бул бизнес эмес да. Ошо жеке нотариустар бизде иштеп баштаганына канча убакыт болду азыр? Закон 1998 жылы кабыл алган, былтыр 2018 жылы 20 жыл болду. 1999 жылдан баштап лицензия берилген 20 жыл болду да ушу жеке нотариустар иш баштаганына. Ошо 20 жылдын ичинде кандай бир өнүгүү өзгөрүү болду ушул тармакта? Эми өнүгүү өзгөрүүлөр болуп келатат. Мисал кылса жеке нотариустардын көбүсү деле уже өзүн өзү айтат го дейм бул тарапта, бул тапта анткени жогоруда айтылып кеткендей биздин жеке нотариустар мамлекеттин атынан өзлөрүнүн мындай мөөрү менен иш кылып жатат. Анан өзгөрүүлөр жакшы эле болуп атат деп ойлойбуз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө көп эле жарандарыбыз дагы жанагындай шашып жүргөндөр, Дамирчанайдын айткандай жанагы дем алыш күндөрү, мисалы үчүн кечки 6-дан кийин, мисалы үчүн мамлекеттик нотариустар жок болгондо ошондо биздин жеке нотариустарга барып кайрылышат. Анан акырындык менен өзгөрүүлөр жакшы эле жакка болуп келатат деп ойлойбуз да. Дамир айым, мына сиздердин коомдук бирикменин максаты эмне? Бул кандай максатта түзүлгөн? Биздин коомдук бирикменин максаты ар бир коомдук бирикмеде ошо мүчөлөрүн
укуктарын коргоодо. Себеби бул профессионалдык уюм болуп эсептелет. Ошол эле жеке нотариустардын укуктарын коргоо, алардын укуктарын мамлекеттик деңгээлде мыйзамдардын долбоорлордун талкуулоодо, аларды разрабатывать эткенде ошолорго катышуу иштеп чыгууда, проектилерде. Себеби биздин коомдук бирикме, биздин юстиция министрлиги менен кызматташат да. Ошо биз 2001 жылы уюштурулганбыз. Ошондон бери биз юстиция министрлиги менен кызматташабыз да. Биздин баягы буйруктар чыгарылганда ушу мыйзамдын долбоорлоруна биз катышып, ошо менен чогуу иштейбиз да. Ушу управление нотариат. Демек сиздерге жалаң жеке нотариустар мүчө болот да сиздин коомдук бизде закон боюнча баягы ушундай коомдук уюмдарда баягы бизде добровольное объединение да. Башка мыйзамдарга караганда башка мамлекеттин, ошо эле Казакстан, ошо Российский Федерацияда ушу нотариат боюнча мыйзамда нотариустар, жеке нотариустар ошо нотариалдык палатада обязательное членство деп коет да. Биздин закондо андай мыйзамда берене жок. Ошон үчүн биздин коомдук бирикме түзүлгөндө анда добровольное членство деп коет. Ыктыярдуу түрдө. Ыктыярдуу түрдө. Канча мүчөсү бар азыр? Бизде 120 мүчө бар азыркы учурда. Негизинен кандай ишмердүүлүк жүргүзөсүздөр ишиңиздер? Биздин ишмердүүлүк жүргүзгөнүбүз нотариустардын бирикмесинде буларга окутуу түрүндө нотариалдык практиканы бирде Кыргызстанда жүргүзүү, закон ченемдүүлүгүндө семинарларды өткөзүү түрүндө, тренингдерди өткөзүү, долбоорлорду талкуулоо, ошондой эле жаңы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизсе ошолордун баарын ушу биздин мүчөлөргө жеткизүү түрүндө, алардын кызыкчылыгын мамлекеттик органдарга алардын укуктарын коргоо, ошондой деңгээлде иштелет да. Урматтуу мырза, мына быйыл жыл башында ошо юстиция министрлигинде жеке нотариат ишин жүргүзүүгө байланышкан ошого укук берген лицензия алууга талапкер адамдардын квалификациялык деңгээлин жогорулатуу, ошол квалификациялык экзаменден өткөрүү боюнча бир ошо талаптарын жогорулатуу боюнча буйруктун долбоорун коомдук талкууга алып чыккансыздар да. Ошол долбоорду иштеп чыгууга эмне себеп болду? Туура айтасыз, биз мыйзам биздин буйруктун долбоорун өкмөткө коомдук талкууга жөнөткөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндө коомдук талкуу бүттү. Азыркы күндө биз министрликтерге макулдашууга жөнөтүп, бир-эки министрликтен өздөрүнүн сунуш пикирлери менен келди. Бүгүнкү күндө алынын үстүнө иштеп жатабыз. Жакын арада Кудай буйрса ошо министрликтер менен жолугуп, берген ой пикирлери боюнча жолугуш өткөзүп, анан чечим кабыл алабыз. Бул эң негизги бул долбоорду иштеп чыккандын максаты бул биринчиден мамлекеттик нотариустар мыйзамга ылайык жанагындай сынактан өтөт. Бул биринчиден тест, экинчиден жанагы практикалык иш, үчүнчүдөн бул баарлашуу да. Анан жанагы жогоруда Дамир Чоноюн айтып кеткендей, болгон бир 5 мамлекеттик, 5 нотариалдык бир иштен башка калган, мисалы үчүн жеке нотариустар калган иштерди жасай алышат да. Анан бул эң негизги бул биздин талапкерлерибизди, жеке нотариуска болуп келген талапкерлердин мындай деңгээлин жогорулатуу максатында да. Ошон үчүн биз азыркы күндө 3 этапта, жанагы мамлекеттик нотариустагыдай эле 3 этапта сынак өткөзөлү деген буйрук долбоор болуп атат да. Дагы бир жолу кайталап кетейин, бул эң негизги бул биздин жеке нотариуска келаткан талапкерлердин мындай деңгээлин жогорулатуу максатында да. Анткени мурун болгон тест өтүшчү 110 суроонун 77сине туура жооп берсе, демек лицензияга ээ болушчу да. Бүгүнкү күндө биз буйруктун долбоорун даярдап атабыз. Бул мамлекеттик нотариустарга койгон талаптар эле ушу биздин жеке нотариустарга коюлат да. 3 этапта өтөт да.
Кудай буйрса. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Мына министрликтерди макулдашууга жөнөткөнбүз. Аяктан өзүлөрүнүн пикирлери келди. Ошонун үстүнө азыр иштеп, жакын арада Кудай буйрса кабыл алабыз деген ишеничтебиз. Бул жалаң мамлекеттик нотариустар үчүн гана Жок, жеке нотариустар. Мамлекеттик нотариустар алар мыйзам боюнча мамлекет муниципалдык кызматтын мыйзамына ылайык алар жанагы мамлекеттик кызматчы болуп эсептелет да. Ал эми жеке нотариустар болсо мамлекеттик кызматчы эмес, бирок ошондой сынакты ошондой кылып атабыз. Ошондой талаптар коюлат. Ошондой эле талаптар кылат. Анткени дагы бир жолу кайталап кетейин, ошо деңгээлин жогорулатуу боюнча да. Анткени жогоруда айтылбады, бул деген жеке нотариустагы мамлекеттин атынан иш кылат. Ошон үчүн деңгээлин мындай жогорулатып, билимдерин жогорулатыш үчүн ушундай чечимге келип, бүгүнкү күндө ошондой иш алып барып атабыз. Мына мен билген маалымат боюнча акыркы 1-2 жылдан бери ошол жеке нотариат ишин жүргүзүү үчүн квалификациялык бир сынак жүргүзүлбөй келатат да. Ошонун себептери эмнеде болуп жатат? Бунун себептери эң негизги себеби бул башкы прокуратурадан бир биздин жообубуз бар, квалификациялык комиссиянын жообусу бар. Ошол жакта болгон карама каршылыктар бар. Ошону четтетиш керек, мыйзам чегине келтириш керек деген башкы прокуратурадан сунуш келген. Ошол боюнча биз жообубузду иштеп чыктык. Тиешелүү өзгөртүү толуктарды киргиздик. Ошол менен бирге биз азыркы күндө биздин квалификациялык комиссиянын курамын өзгөртүп, мына курамда мүчөлөрдүн бири болуп Дамира Чоноюна бар. Ошонун негизинде ошонун баарын жөнгө салып туруп, эми уже мына айтып атпаймынбы, 18-жылдын аяк жеринен баштап уже сынактарды өткөзүп баштадык. Бүгүнкү күндө уже 4 отурум өткөздүк. И мына Кудай буйрса дагы стажировкага келе турган, өтө турган талапкерлерибизди мына Кудай буйрса ушул ай ичинде бүтүрүп салалы деген оюбуз бар да. Дамир айым, ушу азыркы учурда жеке нотариустарга байланышкан кандай бир проблемалар, маселелер бар? Проблемалар азыр биз мамлекеттик алымдарды төлөө боюнча проблемалар болуп атат. Себеби 1-январдан баштап күчүнө кодекс кирген да, о неналоговых доходах дегенчи. Ошонун негизинде бизде азыр себеби айтылып кеткендей иш күндөрү нотариустар кээ бир жеке нотариустар 24 саат иштегенине байланыштуу ошо алымдарды биздин жарандар төлөш керек. Мурун болсо нотариус биздин инструкцияда бай жазылганда бизге келген жарандардан алымдарды алып өзүбүз барып төлөчүбүз. Бул алымдарды мамлекеттик, азыр болсо жаңы кодекс боюнча алымдарды жарандар барып банктарга төлөш керек же терминал аркылуу төлөш керек да. Ошо терминалдар баягы бардык жерде коюлбаган үчүн банктарда сиз билгендей очереддер болот. Жана банктар воскресенье күнү, демалыш күндөрү иштебеген үчүн ошо жарандар үчүн жана жеке нотариустар үчүн азыр көп ушундай проблемалар болуп атат да. Сиздин оюңузча ошо дагы кандай муктаждыктар бар нотариус тармагында? Нотариустар тармагында эми муктаждык деле көйгөйлүү деле муктаждык деле жок болуш керек. Мына азыркы маселени айтып кетпеди Дамира Чоноюна. Анын үстүндө бүгүнкү күндө министрлик иш алып барып атат. Дамира Чоноюна жана башка биздин мамлекеттик жеке нотариустар буга күбө. Биз өз тарабыбыздан мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып атабыз. Ошондой эле биздин болгон банковский мекемелер менен жолугуш өткөзүп, жана жогоруда айтылгандай терминал коюу боюнча дагы бир иштерди жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө биздин шаар ичинде дагы мамлекеттик нотариалдык кеңселерге ошондой терминалдарды койдуруп атабыз. Кудай буйрса эми жанагындай колдон келсе бүгүнкү күндө дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошо биздин жеке нотариустардын кеңселерине болбосо да хотя бы бир жакын арада бир жактарга мындай коюп берсин деген бир талаптарды коюп, суранычтарды келтирип атабыз. Анан бүгүнкү күндө мына Кыргызстан банкы ошо биздин суранычтарыбызга жардам берип, бүгүнкү күндө жанагы ар кандай терминал аркылуу биздин мамлекеттик жеке нотариустарга жанагындай биздин расчёттун счетторду койдуруп, ошол аркылуу төлөгөнгө мындай шарт түзүп берип атат да бүгүнкү күндө.
Мына жогоруда айтып кеттиңиз, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү деп. Ошо санариптештирүү багытында дагы иштер жүрүп жатабы нотариус тармагында? Санариптештирүү жагынан дагы иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз азыр аймактык башкармалыктар менен түздөн-түз иш жүргүзүп атабыз. Бул биздин жеке нотариустарыбыз квартал сайын архивдик документтерин биздин мамлекеттик нотариалдык кеңселерге тапшырышат. Андан кийин жарандарга мисалы үчүн дубликат керек болуп калса, мисалы үчүн мамлекеттик нотариалдык кеңсеге кайрылат. Ошол боюнча дагы биз азыр иш алып барып келатабыз. Бүгүнкү күндө кайсы жылдан баштап архив сакталып турат, ошол боюнча иштерди алып барып, азыр бүгүнкү күндө оцифровканы Кудай буйрса баштайлы деп атабыз да. Анткени жанагы издөө багытында иштер болгондо бул көп убакытты алып калып атат. Ошон үчүн бардык архивдик документтерди оцифровкалап алсак, Кудай буйрса бизге жеңилирээк болот болуш керек дейм да. Ошондой эле ушул жылга ылайык бизде азыр долбоор бар. Бул электрон нотариус деген долбоор, автоматташтырылган система. Анын үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса алдындагы жакын арада бир жанагы техникалык заданияларын иштеп чыгып, ошондой эле концепцияларды иштеп чыгып, Кудай буйрса ошо бардык республика боюнча жана электрондоштуруп, баарын ошондой форматка келтирели деген. Бүт бардык нотариустар, жеке мамлекеттик нотариустардын баарын ошондой демек өткөзөлү деп атабыз, электрон нотариат боюнчачы. Ошонун үстүнөн иш алып баратабыз. Азыркы күндө донорлор менен сүйлөшүү болуп атат. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошону Кудай буйрса жүзөгө ашырганга ошонун үстүндө да иштеп келатабыз да. Дамир айым, ушул жеке нотариус тармагын өнүктүрүү, өстүрүү үчүн дагы эмнелер жетишип жатат бизде? Кандай кемчиликтер бар? Кайсы жагынан аксап атабыз? Биздин Кыргыз Республиканын мыйзамына, нотариат жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Ошо боюнча биздин Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги приказы менен, буйругу менен рабочий группа түзүлүп, азыр ошо долбоордун үстүндө иштеп жатат да. Ал кандай өзгөрүүлөр? Өзгөрүүлөр ошо нотариустун статусун көтөрүү боюнча жана жеке нотариустарды мамлекеттик нотариустар менен укуктары менен теңдөө, жана айтып кетилген 5 укуктар менен теңдөө, жана ушу айтып кеткен нотариустардын кесиптик квалификациясын өнүктүрүү, жана биз билгенде 20 жылдан бери биз лицензия алабыз. Бирок ушу Кыргыз Республиканын ушу лицензия боюнча жаңы мыйзам кабылган 2013 жылы. Ошо мыйзамга ылайыктуу биз лицензиялыкта чыгарылышыбыз керек да, жеке нотариустар. Ошо боюнча иш жүргүзүлүп жатып атат азыр. Ошо топ менен, рабочий группа мененчи. Демек, ошол өзгөртүүлөр кирсе, жеке нотариус менен мамлекеттик нотариустун ыйгарым укуктары бирдей болуп калабы? Ыйгарым укуктары бирге болуп, ошондо биздин жарандар өздөрү тандоодо болот да, кимге барсак, кимге барса ошо тандоо биздин жарандарда болот. Жана биз айтып кеткендей, убактысы менен жарандар мамлекеттик нотариус 5 күн иштесе, жеке нотариустар жумасына талыкпай иштейт. Ошон үчүн бул жерде биздин жарандарга жеңилдик болот да. Демек, айырма жок болуп калат экен да мамлекеттик жеке нотариустарда. Проект боюнча ошо долбоор иштелип чыкса. Бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлгөн юстиция министри тарабынан. Ал жумушчу топко биздин министрликтин өкүлдөрү, жумушчу топтун башчысы биздин юстиция министрлигинин орун басары Исмаилиев Максатбек Күлчүрөевич жетектеп атат. Анан жеке нотариустар да кирди, мамлекеттик нотариустар да кирди. Анан бул долбоор талкууланып атат бүгүнкү күндө жумушчу топтун ичинде. Жанагы Дамира Чоноюн айтып кеткендей, жанагындай мамлекеттик анан жеке нотариустун укуктарын бирдей кылалы деген долбоорлор болуп атат. Эми бирок бүгүнкү күндө бул долбоор талкууланып атат. Анан акыркы чечим кабыл алынып, бирок ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Бул долбоорду юстиция министрлиги сунуштап атат да? Юстиция министрлиги. Демек, юстиция министрлиги өздүк кызыктары ошол мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустардын ишин теңдөөгө. Эми бүгүнкү күндө биздин жеке нотариустардын сунуштары ошондой болуп атат. Анан азыркы маалда ушу жумушчу топ карап чыгыптыр, анан өзүнүн мындай акыркы чечимин чыгарып, анан мыйзам чегинде анан өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз.
Ошо нотариус тармагында айрыкча жеке нотариус тармагында ошол мыйзам бузулган учурларда болуп жатабы, буга чейин болду ошондой? Мисалы үчүн жана 700 нотариус лицензия алган, анан бир топ токтолуп жабылып калды деп атпайсыздарбы? Ошонун себептери эмнеде болуп жабылып калган? Эми себептер ар кандай өз ыктыяры менен, арыз менен кайрылгандар болот бул учурда. Жана юстиция министрлик тарабынан мыйзам ченемин бузганда баягы отзыв болгон нотариустар бар. Сот аркылуу кылмыш иш козголуп, кылмыш иш козголгондо биздин мыйзам боюнча нотариус лицензиясынан ажыралат. Лицензия боюнча ушу нотариалдык практика жүргүзгөнгө баягы ченем укуктугу кыскартылат да. Ошондойлор көппү? Кандай болот? Бүгүнкү күндө белгилеп кетчү жагдай бул бүгүнкү күндө биз МВДга ички иштер министрлигине алдында башкармалыкка биз суроо талап жөнөтүп атабыз. Бүт жеке нотариустар, ошондой эле мамлекеттик нотариустар боюнчачы. Анын арасынан ачык айтыш керек, келип атат. Соттолгондор бар арасында, же кылмыш иши козголуп, бирок соттун чечими жок деген маалыматтар келип атат. Ошонун үстүнө бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Бул мыйзамда түздөн түз жазылган, соттолгон жеке нотариус болсо, бул андан ары ишин алып барганга укугу жок дегенчи. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр толук маалыматты чогултуп, республика боюнча анан чечимди кабыл алып, жана лицензиясын ажыратып, токтоткон немелерди кылабыз да, Кудай буйрсачы. Анан эми андай көрүнүштөр болуп атат. Жанагындай өз ыктыяры менен да токтотуп койгондор болуп атат. Эми ар кандай немелер болот. Бирок ошонун үстүндө бүгүнкү күндө биз иш алып барып келатабыз. Анан жанагындай мындай ошондойго шектелген, мындай кылмыш иши козголгондор, ошолорго өкүм чыккандарды биз эсептейбиз, мыйзам чегинде жазалашыбыз керек, лицензияларынан ажыратышыбыз керек. Ошол нотариус тармагын дагы өркүндөтүү үчүн, өстүрүү үчүн кандай иштер жасалыш керек? Мыйзамды өзгөртүүдөн башка? Мыйзамды өзгөрткөндөн башка баягы реформа мыйзамдын баягы чегинде болуш керек. Мыйзамга өзгөртүү кирмейинче нотариат жагын өзгөртүү өтө татаал болуш керек деп эсептейбиз. 20 жыл өттү, ошон үчүн ушул деңгээлде асыркы долбоор иштелип чыкса, көп өзгөрүүлөр, реформалар болот деп эсептейбиз. Себеби реформа болуш үчүн, айтып кетти, жеке нотариус өзү өнүгүп өсөт. Ошондой эле асыр суроо биздин мамлекет үчүн мамлекеттик нотариустар керекпи же керек эмеспи? Эси жеке нотариустар өздөрүнүн ишин өзү алып барса, мамлекет тарабынан буларга эч кандай каражат бөлүнбөсө, себеби биздин укуктарыбыз бир болуп атат. Биз мамлекеттин тарабынан атынан кыймыл аракеттерди жасайбыз нотариалдык. Ошондой эле мамлекеттик нотариустар сыяктуу эле биз мамлекеттин атынан кызмат кылабыз. Ошондой эле мамлекеттик айымды алабыз азыр 1-январдан баштап 100%-ын мамлекеттик бюджетке которулабыз. Ошондо менде туулат мамлекеттик мамлекеттик нотариустун кереги барбы жокпу деген маселе суроо туулап турбайбы? Суроо туулат. Себеби деген мамлекет биз үчүн эч кандай бир сом каржылабайт. Жеке нотариус өзүн өзү каржылайт. Мамлекетке ошо ушундай суроо туулуш керек деп ойлойм да менчи. Сиздин оюңузча кандай? Мамлекеттик нотариустун чын эле кереги жок болуп калабы ошондо? Жок, эми бул үстүнөн дагы бир жолу кайталап кетейин, иштеп атабыз. Анткени мамлекеттик нотариустар бүгүнкү күндө бар, мамлекеттик нотариустар болуп келген көп жылдан бери. Анан бул маселенин үстүнөн азыр иштеп атабыз, карап атабыз. Анан баарын карап чыгып туруп анан чечим кабыл алабыз. Биздин убактыбыз элекке шаяктап калды. Сиздерге алкыш. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге. Урматтуу көрөрман, биз бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандагы нотариалдык ишмердүүлүк бул тармактагы маселелер тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.